ар бир ишемби күнү биз ар бир райондорго ушундай областтык жетекчилер менен келип ошол жашыл мурас иш-чарасына келип катышып атабыз. Себеби бул биз областтык иш-чаранын негизинде ар бир район өзүнүн ушул быйылкы жарлыкка, урматтуу президентибиздин жарлыгына карата өздөрүнүн иш планын бекилип иш-чара түзүлүп чыккан да. Бул ар ишемби күнү ар бир районго барып атабыз. Эл менен чогуу ошол жашыл мурасын иш-чаранын колго алып, областтык жетекчилер менен, жергиликтүү бийлик менен ушунда бүгүнкү иш-чара мына Нокен районунда Сакалдуу айыл аймагында ушул жер көрсөтүлүп турат. Бул жер эмес, мындан башка аймактарда дагы ар бир көчөлөрдө ушундай иш-чара жүргүзүлүп атат. Жалпысы Нокен районунда ушул жашыл мурас иш-чарасына 5400дөн ашык көчөт эгилет деп берилген. Област боюнча ар бир район жалпысы 57572 дүп көчөт эгилет дептир. Ушундай маалыматты берип, иш планы бекилип чыккан. Биздин негизги максатыбыз ушул отургузулган көчөттөрдү ушул бир отургузуп коюп эле, анан эртеңки күнү өскөн өсүп, куурап калганын калтырып койбостон ушул 100% көктөтүп, ушул жакшы көрүп бере тургандай иштерди кылууну колго алдык. Бул боюнча биз райондук администрациядан атайын буйрук чыгарып, анын негизинде ушул ар бир мекеме ишканага, ар бир айыл өкмөттөргө ошол эгилген көчөттөрдү бекитип бердик. Анын негизинде район боюнча биз күзүндө ушул райондук комиссиядагы, областтык комиссиядагы келип, ушул тигилген көчөттөрдүн өсүшү боюнча жыйынтык чыгаргандан кийин райондун ичинде биз 1-2, 3 орунга атайын сынак жарыялап койдук. Кызыктыруучу, атайындай стимул бере турчу сыйлыктарды ыйгарабыз. Ошонун негизинде ар бир айыл өкмөт дагы өздөрү айыл ичинде ушундай сынактарды жарыялады. Үлгүлүү көчө, эң жашыл көчө деп. Ушул тигилген көчөттөр ар бир айылдагы ушул элдердин өздөрүнө бекитип беришти. Мына эми биздин айылда ушундай көктөндүрүү иштери болуп атат. Мынакей арчылар эгилип, өкмөттүн, райондун, облустун сатымдыктары келип, жардам берип, ушул баардыгы бирден болсо дагы бак кармашып, тигишип, ушундай көктөндүрүү иштери башталды. Кудай кааласа, бул арчаны мына өкмөт эгип берип атат. Биз ар бир жаштар үй бүлө сүйлөшүп туруп, муну өзүбүз карап, өстүргөнгө аракет кылабыз. Койго, малга жедирбестен тегеректерин тосуп, эптеп көктөндүрүп алсак, бул келечекте биздин жаш муундарга да жакшы. Анан бул иш-чарага өткөн бирөөлөргө, ушул жакта аяктан тойлорго келген адамдарга дагы кайсы айыл, баягы арчасы бар, Сакал айыл өкмөтү деген жакшы болот. Туура мисалы, көчөнүн да көркү болот. Биз ошого курсамыз. Биякты өзүбүз карашка биз ар бир үй бүлө мойнубузга алабыз.